күбөлөр катышпаган ар бир келишим нике ау факада шартан ахара мин шурути сиха же туура болуу шарттарынан бир шарты жок болгон нике бул фасид деп эсептелет. Фасид деген туура эмес кыйылып калган нике. Вала татараттабу алейхи ахкаму никах. Жана мындай никеден кийин никенин өкүмдөрү жүрбөйт. Мисалы, бул жерде нике кыйышты бир күбө кем болуп калды. Молдо эле нике кыйып койду кыз менен балага. Экинчи күбө жок мисалы. Биз айтканбыз жок дегенде эки эркек же бир эркек эки аял болуш керек дегенбиз. Же нике кыйган аял башка бирөөнүн аялы болсо, же иддасында отурса, айтор шарту сихха жок бул жерде. Анда эмне болот? Фасид болот. Жанагы айтылган өкүмдөр бул жерде жүрбөйт. Ва яжибул тафриqu байна заужин ин лам яттафиqa яфтариqa. Анан экөө эгер ажырашпаса, буларды ажыраштырыш керек дейт казы. Эми биздин күндө андай сот жок. Бул жерде тууган уруга айтып коюп, силердин никеңер байланбай калды деп ажыраштырыш керек. Мисалы, күйөөсү чет өлкөгө жумушка кетип калса, аялы бул жакта бир канча жылдан кийин бирөөгө турмушка чыгып алса, күйөөсү келип мен талагымды берген эмесмин десе, анда ажыраштырыш керек болот. Анткени нике кыйылган эмес. Туура болуу шарты табылган эмес. Вала таthbutu hurmatul musahharati idha waqa'a at-tafriqu aw al-mutarakatu qabla al-wat'i aw ma yaqumu maqamaha. Эми шариатта вати бар, кошулуу. Анан кошулуунун ордунда кошулуу деп эсептелген өкүмдөр бар. Мисалы, даваил жима, кошулууга алып барган аракеттер. Кошулуу өзү боло элек, бирок ошого алып барган нерселер. Ошолор кошулуу деп эсептелип калат. Кыскасы, жанагы эгер нике дурус эмес болуп калса, анда мусохара болбойт дейт. Эгер кошулган эмес болсо же ошол жакындык болбосо. Вала ятаварасу фихи заужани. Анан туура эмес кыйылган никеде эрди катын бири-биринен мурас албайт. Ва ида лам юсамми заужу махран лил мар'ати вақтал акд. Күйөө аялга канча калың берерин айтпаса эгер, фала ялзамуху махру мислиха илля бa'да итияниха фил кубул. Аял кишиге кошулмайынча махр мисл важип болбойт. Мындай деп айтып атабыз да, азыр биз азыр бир аз түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Мисалы, жөнөкөй мисал айталы. Нике кыйылды кыздын үйүндө. Анан экөөнү алып кетишти тойго, свадьба болуп атат. Нике баары дурус эле болду. Баары той кадимкидей эле болуп атат. Анан тойдо күйөөсү мисалы, күйөөсүнө торт жедирейин десе, кичине тиги дразнить этип койсо, жинне тийип, күйөөсү аялын бир чапты эле, анан ажырашып кетти. Аз көрүп атпайбыз, толтур эле ошондой видеолор жүрөт мисалы. Бул жерде кандай болду? Махыр берилбей нике кыйылды. Талак кошулганга чейин түшүп калды. Же эмне берилет? Эгер махыр айтылган эмес болсо, анда эмне берет? Ошол жөнүндө болот. Эми ушул маселеде сүрөттө мисалы кошула элек нике кыйылды, кошула элек жана махыр аталган эмес, калың аталган эмес. Илля бa'да итияниха фил кубул ау фадди бакаратиха ин канат бикран. Бул учурда махыр мисил берилбейт. Кошулбай туруп же жалгыз калбай туруп талак берген болсо, анда эгер махыр айтылган болсо анын жарымы берилет, айтылбаган болсо анда мута деп коет. Кызды асты-үстү толук кийинтирет. Нике кыйганга чейин, кошулганга чейин нике кыйгандан кийин талак берип коюп атса.